Мекендештер, бир Кыргызов Деле деген биздин мыкты бир блогер мекендешибиз, таксист мекендешибиз бар. Ошо азыр кичинекей видео чыгарыпты жана Амина боюнча полиция кызматкерлери сеники иштебей атат, базада жок деген. Ошо видеону көрүп коюңуздар, андан ары сөз улантабыз. Сотруднику полиции показал свой телефон. У меня в Амине горит все зеленым. Там передана геолокация, сегодняшняя дата и сегодняшнее время. Я сотруднику объясняю, я говорю, мы обычные смертные, отталкиваемся от того, что видят наши глаза. То есть я вижу на телефоне то, что у меня передается, значит у меня все нормально. Он говорит, у тебя в приложении работает нормально, но у нас в базе, говорит, ты геолокацию не передавал. Получается, ты соблюдаешь закон Российской Федерации, оплачиваешь налоги, то, что требует правительство, ты выполняешь все вот эти обязательства. Но все равно ты нарушитель. Почему сотрудники полиции и сотрудники миграции, они не работают совместно? Я этому сотруднику объясняю, я говорю, командир, у меня работа, все делится, это реально крик души иностранного гражданина. Он говорит, я по Амине не консультирую, по Амине ты иди в Сахарово. Я уверен, я завтра поеду в Сахарово, они мне скажут, у тебя все нормально. И что я должен сделать? Ладно, вот этот протокол, который мне выпишут, 5000 рублей, я оплачу. Но следующий такой штраф, это грозит депортацией. Где справедливость? Негизи эле бул жагынан полиция кызматкерлери көп мекендештерден акча алыштын азабын көрүп, Аминасы болсо дагы жапжашыл күйүп атса дагы отделениеге алып барып коркутуп, көп учурда акча алган учур аз эмес. Бул тууралуу Ички иштер министрлигине биз диаспоранын атынан дагы жана элчиликте кайрылган. Ушундай коррупция системалары болуп атат деп бүт баарын айтканбыз, бирок тилекке каршы карга карганын көзүн чукубайт болуп, документтери туптуура болсо дагы, бүт эмгек келишими болсо дагы, Аминасы жапжашыл болуп күйүп турса дагы, ошентип толук алгандар бар. Эгерде административдик правонарушение деп протокол түзүп койсо, муну сөзсүз түрдө обжаловать этсе болот. Элчиликтин, консулдук бөлүмдүн жана миграция өкүлчүлүгүнүн азыр мен номерлерин астына жазып коем. Ошо боюнча кайрылып туруп, далилдесеңиздер, ошондой полицияларды жоопко тартууга мүмкүнчүлүк бар. Качанга чейин чыдайбыз, ошолорду дагы баягы мейли болуптур дебей барып арыз жазып коюңуздар, анан кийин обжаловать этип коюңуздар. Себеп деген жигитибиз айткандай, 2 жана андан ашык административдүү правонарушение болсо, бул выдворение же депортация же реестр болуп калат. Ошон үчүн сак саламат болуңуздар. Эмне кылабыз, айла жок, эми заман ошондой экен. Мигранттар азыр ошо Россиядан нан жеп калдык. Өрөгө ошого карабастан сабырдын түбү сары алтын деп коет, ошого дагы аракет кылалы. Салам мекендештер, арбаңыздар. Москва жергесине Бишкектеги турак жайларды Россияда мекендешиге сатып жатабыз. Марксистский метросунун сатуу бөлүмүн ачтык. Биринчи төлөмү жок. Айына болгону 39.800 сомдон өйдө 5 жылга рассрочкасы менен жашынакай шарт түзүп бердик. Кичине турак жай боюнча маалымат бере кетейин. Өзү 18 гектар жерде ичинде мектеп, детский сад, поликлиника, торговый центр жана өзүнүн паркы менен турак жай кетет. Керектүү нерсенин баары ичинде болот. Бул жакта бүт квадратураларды сунуштай алабыз. 41 квадрат метрден баштап 99 квадрат метрге чейин келип алып кетсеңиздер болот. Кайрылыңыздар, себептен батирлер биринчи төлөм жок болгону 100 батирди сатып атабыз, анын жарымынан көбү сатылды. Силер үчүн ушул долбоорду алып келдик. Кошумча сөз. Бул жакта эми WhatsAppка жазсаңыздар болот, же болбосо чалсаңыздар болот. Эми биз очередь менен жооп беребиз. Азыр аябай көп заявка болгондуктан очередь менен жооп берип жатабыз. Күтөбүз сизди. Астына дарегин да жазып коем, телефонду да жазып коем, толук маалыматты алып туруп офистен келип Бишкектен батирлүү болуңуздар.